аналитик компетенциялар дегенше, вы как бы сектор образования, да, такой как раз таки и министрлиги берет такой как раз таки около боюнча, такой как раз таки окуучулар баардык бир компетенцияга жетиши керек депчи. Анан кийин ошо аналитик түрдө дагы компетенциялар бар. Ошол жөнүндө дагы биз бир нече айтып кетебиз. Негизги терминологиясын жазып койдум. Анан кийин бирок кичирээк да ошо терминология дагы келип туруп, ошо концепцияларга көңүл бурабыз да, кошко. Анан бизде Дүниелик банктын статистикасын карап көрсөк, Кыргызстан жана Борбор Азияда 99% жарандарыбыз билимдүү экен. Дүйнөгө салыштырганда Кыргызстан аябай алдыга кеткен да. Бирок биздин мектепти бүткөндө ошол билимдерди кантип колдоном деген аябай чоң проблема экен да. Анан ошону PISA деген тест өлчөй баштайт. 2025-жылы Кыргызстан PISA-га катышат. Биздин окууну бүткөн жаштарыбыз колдоно алабы деген нерсени өлчөйт да. Ошонун ичинде санариптик куралдарды колдоно алабы деген чоң блок болот. Жөн эле математика билем, жөн эле географияны билем деген уже жетишсиз болуп атат да. Мен ошо Google'ду колдонгонду билемди. Мен болсо өзүмдүн персональный данныйларды коргоонду билем деген нерсени да билиш керек экен да. Бул уже бизге абдан керектүү будан качып кете алатырган эмес болуп калды да. Негизги ошо компетенциялар жана көзөмдөрүнүн оценочный системасы бар да, ОРТ сыяктуу негизги жалпы эл аралык боюнча 5-6 эле системалар бар. Биз айтып кеткен нерсенин негизинчи, допустим, Кыргызстан айтып атпайбы, ошо там Кыргызстан деген индекс ошо көзөмдөр боюнча индексинде 85-чи жери, 86-чы жери, 100-чү жери дегенчи орунга дегендегинчи алар ушундай системалар боюнча ТК метилерди изилдеп эсептелет да. Эң биринчиден жалпы Кыргызстанга лайык фреймворк деп коелу, такой, как сказать, рамочная система дегенчи. Вообще, Министерство образования бар го, ушинтип жиберет рамочная система оценки. Ошентип айтылганда санариптик сабаттуулугун глобалдуу структурасын бул ЮНЕСКО чыгарган Digital Literacy Global Framework деп айтылат. Ошол боюнча, в принципе, Кыргызстанда деле ушундай оценкалар өтөт. Ошол бул страны ОСРдин экономикалык кызматташтык жана уюму деген өлкөлөрдө, бул топ 50 стран, да, самых эң өнүккөн мамлекеттер. Аларда өздөрүнүн системасы бар да, эл аралык компетенттүүлүк баалоо программасын PIAP депчи. Алардыкынын ичине айырмасы бар. Айырмасы дегенде кандай десем дедик, бул допустим, Кыргызстанда көпчүлүк адамдар айтат, смартфон менен колдонушат го. Анан кийин эң биринчи интернет менен таанышуу как бы устройство бул телефон болот да. Бирок ушу ОСР өлкөлөрдө эң биринчиден компьютер болот, биринчиден компьютер үйрөнүшөт, анан кийин только смартфон же планшет менен колдонушу мүмкүн. Ошол үчүн программа оценкасы башкача да, бунусу жеңилирээк. Дагы бир вариант бар, уже компьютер драйверс license деген ICD да, бизде ушундай колдонот, мүмкүн силердин окуу жайда да ушундай система колдонгон. Кыргызстанда бул 2018-19 жылы Университет Центральной Азии, ушул бул жерде МСДСП, Касса 1000 деген программа боюнча ушундай тесттерди өткөргөн да. ICTL, да, тоже как бы международно признанный, бирок не очень распространенный. Дагы бир система Кыргызстанда Internet Computing Core Certification, мындай нерсе Кыргызстанда колдонбойт пока. Дагы бир бул система бул Microsoft Digital Literacy стандарт куррикулум бар. Бир стандарт жок, билбейм, анчалык Кыргызстанда колдонбойт. Бирок көпчүлүк тесттин багытын как раз таки офис тиркемелерге арналган да. Ал эми биз Кыргызстанда ушул Дигиконуш проектинин ичинде Европа биримдиктеринин стандарттарын, фреймворкторду колдонобуз. Ал негизи, в принципе,
Кыргызстанда деле колдонулуп баштады. Бул дигкомп деп эсептелет. Ал бунун